Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Чексиз мээримдүү райымдуу жараткандын аты менен баштайм. Ушул күндү көрсөткөнүнө чек шүгүрлөрдү айтам Алла Тааланын. Аманчылыкта, тынччылыкта, саламаттыкта көрүп атабыз. Алла Таала бизге аманчылык берсин, ыйман берсин, туура жол көрсөтүн, арабызга мээрим, мухаббат, ынтымак берсин, улууга урмат болгой, кичиге ызаат болгой дегендей. Мен бүгүн бир маселени айткым келип атат. Коомдо бир балекет көрүнүштөр болуп атат. Ошолордун бирөөсү шылуунчулук, алдамай. Эми технологиянын өнүгүшү менен алдамайдын түрлөрү да көбөйдү. Интернетти колдонуп атат, WhatsApp'ты колдонуп атат, Instagram'ды колдонуп атат, жасалма интеллектти колдонуп атат. Бир 2-3 жолу менин деле сөздөрүмдү өзгөртүп, үнүмдү өзгөртүп, искусственный интеллект менен өздөрүнүн бир жеке ыплас кызыкчылыгында колдонууга аракет кылды. Ошон үчүн дагы бир нерсени эскертип койгум келип атат. Азыр сыйлуу, кадырлуу инсандардын телефондорунан сиздерге бир суранычтар келип калышы мүмкүн. Мынча акча которо кал, муктаж болуп калдым, жардам бере кал деп. Ошондой дабайлаңыздар, дароо ишенбеңиздер. Сөзсүз ошол кишиге телефон чалып көрүңүздөр. Кыргызда адеп бар, иман бар. Эми муктаж болуп мага жазып атса, текшергенсибейин, ишенбей калгандай болбойн деп телефон чалбай эле которгондор болуп атыптыр. Мисалы мага мен сыйлаган инсандар көп. Балким Роза Айтматовадан, же болбосо Максат ажыдан, Жапшүкүр ажыдан, же Калыс устаздан, же дагы бир сыйлуу инсандар көп. Ошолордон сураныч келсе мен деле бар акчамды котором да. Мынча акча которо кал дейт экен, көбүрөөк сумманы айтат экен. Анан жок анча акчам жок эле, азыраак эле бар десе, ошо деле боло берет, аябай муктаж болуп калдым деген кат келет экен. Ошого суранат элем. Көпчүлүгү кайрадан чалып, тактагандан тартынып эле которуп ийип алданып калып атат да. Анан балким менден да барышы мүмкүн, элден да барышы мүмкүн, улуу кичүүдөн, тууган тушкандан, мугалимдерден, устаттардан келиши мүмкүн. Ушундайларга абайласаңыздар, суранычым ошол. Эскерткиле дейт, эскертүү бири бизге пайда. Кудай шылуундарга да ынсап берсин. Алар күнөөнүн күнөө экенин, алдоонун алдоо экенин, эртең бул үчүн катуу жооп болорун, эсеп кысап болорун, эч качан алардын тапканы арам жол менен жукпасын, тешип чыгаарын түшүнө турган түшүнүк берсин деп жараткандан тилейм. Ассаламу алейкум.